Assalamu alaikum туғандар. Бұл біздің айыл, менің айылым. Көпчілік білет. Бұл Жаштар көчөсі. Мына шу көчө Жаштар көчөсі. Бұл Жаштар көчөсінде қырғыз жарандары, біздің қырғыз туғандар үйлі болған, үй алған. Анан бұл есіңіздерде болса, мен жер жөнінде малымат бергем. Жер болот, жер чыгат деп. Ушул көчөдөн азыр 12 участка жер тилкеси 20 соттуктан бөлүндү. Буюрса, ошол бөлүнгөн көчө мына ушул жерден бар жок даяр. Мына 10 жагынан сол жагынан болуп, мына жер бош кеткен асфальт болуп, ушул жерден эки жагынан жер тилкеси бөлүндү. 12 жер тилкеси 20 соттуктан бөлүндү. Андан ашык бөлүнгөнгө мүмкүнчүлүк жок болду, себеп мыйзам жол бербейт. Ошол жанында, артында бош жерлер болсо, кийинки жеке менчикке өткөндөн кийин бул жерлер сиз өзүңүздөр мына ушул жерлерде, мына ошо эки жактан жерди эме кылсаңыздар болот, кошумча кылып алсаңыздар болот. Бирок мыйзам боюнча ошол 20 соттуктан мына жерден 12 тилке чыкты. Дагы буюрса чыгат, башка көчөлөрдөн азырынча ушул көчөдөн эле жерлер чыгып атат. Ким алам десе, доверенность жөнөткүлө. Кадимкидей доверенность менен мына азыр артка кетип атам. Сиздердин атыңыздарга алынат, башка жолу жок. Же паспорт менен келип туруп өзүңүздөр каттоодон өтсөңүздөр болот. Бирок ал үчүн баары бир убакыт кетет, сиздерге акча кетет, коротосуздар, жол кире кыласыздар. Эң жакшысы мен айылымдан ушул доверенность Россиядан туруп мага доверенность жөнөтсөңүздөр, ушул мына жерден Жаштар көчөсүнү интернеттен да карап койсоңуздар болот. 12 жер тилкеси чыкты. Ушул жерден алам дегендерге мага телефон чалыңыздар. Мен сиздерге ошол жерди алып бергенге аракет кылам. 20 соттуктан жер чыкты. Ким алам десе, тизмеси жок эле, алуучулар болсо өзүнүн шарттары менен, кандай шарттар менен өкмөт мындай шарттар койду. Жер алуучулар ошол жылы келип туруп курулуш иштерин башташ керек. Свет менен сууга арыз жазып, төлөмдөрүн төлөп, суу светини өткүзүп алыш керек. Заборлорун коюш керек. Эгерде 4 жыл ичинде үй курулуп, ичине кирип албаса, 2 жыл ичинде кирип албаса, жер кайтарылып өкмөттүн балансына өтөт. Баягы бизнесмендерге бул ошондой шарт койду. Себеп бизде бизнесмендер көп, чакоочулар көп, алып сатарлар көп. Алып сатып алам, кийин келечекте баа коюп сатам десе, андай жол жок. Себеп бул үйдү, бул жерди курулуш сразу алгандан кийин курулуш кырыш керек. Жердин баасы мамлекет коет, кадастр баасы бар, өзүнүн ошол кадастр баасы менен жер сатыла турган болду. Анан жерге карталар эме кылынат, тизилет, карта, топосъемка, бүт ошол кызмат акылар менен өкмөткө түшө турган баа 72.300. Ошол мындан арзан болбой калды, себеп мындан арзан жер мамлекеттин өзүндө да жок болуп атат. Кадастрдын баасы мындан ылдый түшүрө албай жатат, программа бербей жатат. Ошол ким калоочулар болсо, алам дегендер болсо 72.300 сомго 20 соттук жер тилкесини ушул айылдан, мына шу Жаштар көчөсүндөн биздин кыргыз туугандар алган. Нурлан алган, Төмөндүк Нурдин алган, Сузактык Жыргал алган. Үйлөрдүн көчөсүндө эң ылдый жагында бош жерлерден жер бөлүнүп чыкты. Достор, алам десеңиздер, албетте мына Төмөндүк Нурдиндин үйү. Ошол жерди алам дегендер болсо, алыңыздар. Мен буга чейин видеодо да айтып кеттим. Бияктан бул жерден айылдан алган, үй алган адамдар ала албайт жерди деп, ал тууганын алса болот, өзүнө алганга мүмкүнчүлүк болбойт. Туугандарына алса болот.
Дагы бир кайра айтып кетем. Сиз Россиядан туруп мага доверенность жөнөтсөңүз, мен сиздерди ошол каттоого тизмесине киргизип коем. Февральда документтер толугу менен сиздин атыңызга болуп чыгат. Мартта, апрелде келип жериңизди немесini баштасаңыз болот. Жерди жөн эле алып коюп, кийин мен келечекте курат элем деген ойдан кайтыңыздар дагы жол айтайын. Себеп өкмөт буга жол бербейт. Өкмөт айтып атат, ошол жылы башташ керек курулуштарды, забор коюп, сууду өткүзүп алып, светти өткүзүп алып, абонент номерин алып жашаш керек дейт. Эгер ошондой шарттар менен ала турган болсо, ойлонуп алыңыздар. Жок болсо, кийин жерсиз калып калышыңыз мүмкүн, достор. Ошол достор, бизге бүгүн кар аябай катуу жаап атат. Жамгыр болчу, жамгырдан карга айланып кетти. Себеп температура +2ге чейин түшүп кетти. Анан резко азыр минуска түшүп кетет дагы. Ушундай достор, саламатта болуңуздар. Кимге жер керек болсо чалыңыздар.